Каланын жалпы көрүнүшүн жакшыртуу максатында Ош шаарындагы бир нече көчөлөрдөгү кызыл сызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды алып салуу иштери жүргүзүлүүдө. Буга чейин аталган мыйзамсыз курулуштун ээлерине 3 күндүн ичинде өз каражатынан алып салуу тапшырмасы берилген. Эгер алар тарабынан алынбаган учурда Ош шаардык мэриясынын атайын муниципалдык кызматы тарабынан алып салуу, тактап айтканда сүрдүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштар өз ыктыярлары менен, өз эсебинен өзүнүн жанагы усталарын алып келип бүгүнкү күндө бузуп аткандар дагы көп. Туура арасында түшүнбөчүктөр дагы бар, бирок аларга биз жакшына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тротуарлар ээленип калган, элементарный бир жолго 2 машина батпай калган көчөлөрүбүз бар. Ошолорду бүгүнкү күндө ачуу максатында жеринде темир тосмолор, навестер, ар кандай көмүр кана кылып дубал куруп алгандар, машина койчу жай кылып алгандар, капитал курулуштар куруп алган. Муниципалдык аймакка чыгып кеткендерди биз эскертүүнүн негизинде курулушка эскертүүнүн негизинде 3 күндөн кийин өздөрү албаса, 3 күндөн кийин албаган учурда дагы ошо курулушка болгон тиешелүү уруксат иш кагаздарын, жер тилкеге болгон уруксат иш кагаздарын көрсөтө албаган учурда биз алып салабыз. Алып салып атабыз. Курулушту иретке келтирүү көчөнүн жалпы көрүнүшүн жакшыртуу, анын ичинде тосулуп калган тротуарларды ачуу, мыйзамсыз соода саттык жайлардан алып салуу, ошол эле учурда башламан соода саттыкты токтотуу боюнча иштерди кала тургундары колдоодо. Албетте жакшы иштер болуп атат. Жолдор кеңейип атат. Жакшы нерселер болуп атат. Эми ушул калыпта кетсе жакшы эле деп ойлойм. Эл үчүн да бардыгы заманбап болгону жакшы да. Баары рахмат дейбиз азыркы мэрлерге. Ошон менен кошо иштеп аткандарга да рахмат. Чоң рахмат. Ушинтип заманыбыз, мына элибиз, жерибиз көркүнө чыгып, Ош шаары көркүнө чыкса, баарыбыз үчүн жакшы да. Мисалы, Россияда жүргөнмүн, Россиядан жакында келдим. Россияда мен көрүп, не болот эле? Мен жакшы болуп атат экен деп айттым. Мисалы, туура бир адамдын зыянына тийет. Бир адамдын башка, мисалы да, чөнтөгүнө тийет. А так билбедим, мага нормально. Бүгүнкү күндө 100дөн ашык кызыл сызыкка чыгып кеткен ар кандай багыттагы курулуштун ээлерине түшүндүрүү, эскертүү иштери жүргөн. Көпчүлүгү туура түшүнүү менен мыйзамдуу жерине жылууда, өз чөнтөгүнөн техника чакырып иретке келтирүү иштерин тездеткен. Биз өзүбүз мыйзамды сыйлап эле, ушу 3,5 метр жылып, өзүбүздүн немебизден эле, атыбыздан өзүбүз жылып, өзүбүз оңдоп атабыз. Эч ким бизге эч кандай эчтеке неме кылган жок, ошо немеден келип, жылдыргыла деди, ошо өзүбүз жылдып. Бардығын өзүбүз немезден, эсебизден, өзүбүз жалдап, өзүбүз эле кылтабыз. Ош шаарынын мэринин тапшырмасынын негизинде кала тургундарына жана коноктор үчүн ар тараптан ыңгайлуу шарт түзүү максатында кеңейтүү иштери Масалиев, Разаков жана Исанов, Ленин, Курманжандатка, аны менен катар ички көчөлөрдө да мыйзамсыз курулуштар алынууда. Асылбек Тагайбек уулу, Нурдөлөт Сантаев, Ош жаңылыктары.